Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Бүгүн 14 март 2020 жыл. Экскаватор саткан жерге келдик. Бул Корея боюнча эң чоң аукцион ойнола турган, ушундай экскаватор сата турган жер. Көрүп атасыздар, алдыңыздарда кичинекей силер айткан 7 айлык жана 140-145 андан чоң дагы мындай техникалар бар. Андыктан алдыңкы жарым саатта биз менен болуп туруңуздар. Биз ар бирин тартып сиздерге көргөзүштү аракетин кылабыз. Ушуна достор, антан баштайлы. Бисмилла деп. Мына достор, биз биринчи кичирегинен баштайлы. Бул 55тик Hyundai. Азыр канча жүргөнүн бул жерде кагаздарынан жазылуу, бардыгын көрөсүздөр. Мына жакта бул 55тик экен. 2014-жылкы 26 миллион дейт. 26 миллионуңар где-то 22 000 доллар болот достор. Андыктан кийинкисин өтөлү. Кыска тартайлы. Бул дагы 2004 экен. 55 28 миллион. 28 миллион где-то 25 000 долларын тегерегинде болуп калат. Шуна достор, бунусу арзаныраак экен. 2011 23 миллион экен. Шуна достор, эми бунун ар бирин сиздерге ар бирин тартып отурбастан башка техникаларды тарталы. Бунусу 25 миллион экен. 25 миллионун где-то 21 000 доллар болот. 2013-жылкы Hyundai 55 гусеничный экен. Мына достор, бул ички салонунда тартып койлу. Канча жүргөнүн моточасын массасын өчүрүп коюптур. Массасын өчүрүп коюптур достор. Антан кийинки катарга өтөлү. Көрүп атасыздар, аябай көп. Көбүнчөсү гусеничныйлерге сурангандар жок, ошон үчүн колесныйлар тартыштын аракетин кылайлы. Могул жакта арзан экен. 55тик 2009 19 миллион дейт. 19 миллионун где-то 16 000 доллар болуп калат болуш керек ушундай. Азыр курс менен мен азыр сразу силерге точно канча болушун айта албайм. Примерно ушундай болот деп айтат атам, ушундай достор. Мына урматтуу достор, могул жакта бардыгы дөңгөлөктүү колесный экскаваторлар көрүп атасыздар. Андыктан бул чекеден баштап бааларын, жылдарын сиздерге тааныштыралы. Бул жака көңүл бура турган болсок, сиздерге көрүнүп атабы жокпу? 68 миллион дейт. 68 миллион 2014-жылкы Hyundai 140тык мындай 140тык экскаватор экен. 68 миллионуңар где-то 2014-жылкы 55 000 доллар болуп калат экен. Шуна достор, могул жакта дагы 140 турат. Ушундай эле. Мунун дагы алды жагынан өтүп көрөлү. 2014 бул дагы 68 миллион экен. Могул жагындагысы 78 миллион экен. 2014 140тык 2015-жыл экен. Могул жакта дагы ушундай эле ба. Мынасы арзаныраак экен. 2013-жылкы 140тык Hyundai 55 миллион дейт. 55 миллионуңар азыр сиздерге эсептеп айтайын. Бул 2013-жылкы 140тык 45 000 доллар болот экен. Бул 2013. Шуна достор, азыр да көпчүлүгү өзүң эле бааны жазып алгансың дегендер чыгат. Арасында хейтерлер бар. Ушунун баарын жазып, жармаштырып чыгышты деп элестете бергиле. Мына арзаныраак экен, 58 миллион, бул деле ушул 46-47 миллион тегерегинде болот. 2012 140тык Hyundai. Шуна достор, бул жагы ушундай бүтеле ушундай экен, баалары окшош эле. Эми андыктан биз арка тарапка өтөлү. Арка тарапта Tucson жана Volvo'lar бар экен. Мына тушта турган Volvo'ны көрөлү. Мунун баалары канча болду экен? Сиздерге жакыныраактан көргөзөйүн. 2015 85 миллион деп жазып коюптур. Дөңгөлөктөрү жаңы экен. 2015-жылкы Volvo 140тык. Шуна достор, азыр 85 миллионуңар где-то канча болот экен азыр? Бул 2015-жылкы 140тык 65 000 доллар экен. Бу жакта Tucson'дор деле 78 000. Мына жакты көрөлү. Арзанырактары дагы бар.
Al жерде 2013 Volvo 62 миң екен. 62 миң 50 миң доллар. 51 миң болады. Ал жақта 45-тік тұрады, 71 миллион. 2014 жылқы сіздерге жақынырақтан көргізіп қойын. Жақсы көрінбей жатады болуш керек мына. 71 миллионның 57 миң доллардың тегерегіндегі ақша болады екен. Шuna достар, бұл жақта 67 миллион дейді. 2012 жылқы бұл 55 миң доллар болып қалады. 83 миллион дейді. Жылы 2016 екен. Көріп достар. Бағалары, орташа бағалары шындай екен. Достар, мен сіздерге арқа тарауында көргізіп қойын. Бұл экскаваторлардың артында мында сүргічі бар. Volvo. Көріп достар, колесный. Бұл тарапта достар аукцион болады. Аукцион ойналады. Көріп достар, алдыда тұрған тракторлар, жана экскаватор, фронтальный погрузчик шуларды иштетип, андан кейін бұл жерде отыруштарға отырып, сатып алуучулар аукцион ойнашат. Бүгін суббота, иштебеген күн, ошон үчүн аукцион ойнолбой атат. Шундай. Достар, алдыда гусеничный жана башка техникалар аябай көп экен. Андыктан биздин каналдан алыстабастан биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр сиздерге тартып көргөзөлү. Көпчүлүк учурда карьерге, көмүргө жана сайга, кумга, ташка салабыз дегендер мына 300-дүк экскаватордун баасын билели. Биздин каналды көрүп туруңуздар. Аягына чейин. Бул жака жазып коюптур. 300-дүк 2010 45 миллион. 45 миллион долларга айтканда 38 миң доллар болуп калат экен. Шундай достар. Биз дагы да болсо алдыга жүрөбүз. Алдыны көздөй. Бул деле 45 миллион деп жазып коюптур. Ол тарапта бир аз жылдар эскиректер, арзанырактар экен. Азыр жаңаларды дагы нөлөбөйлөрдө тартып көргөзөбүз. Техника аябай көп экен. Достор, бул катарга кичинекей гусеничный жана 140-тарды аралаштырып тизип коюптур. Ошондуктан буларды тартып өтөлү бир катар. 2014 55-тик 26 миллион. Бул 22 миң доллар болот. 22 миң доллар. Бул 25 миллион экен. 21 миң болуп калат. 2014. Жана мына колесный 78 миллион. 2015 жылкы экен. Hyundai 140-тык. Шуна достар, эми булардын растаможкасы канчага алынса, ошондон зависит этет. Растаможкасы бардыгыныкы. Жол киреси болсо bir комплектке канча экскаватор жүктөлөт. 55-тен 3 штук bir контейнерге, 140-тан 2 штук 2 экскаватор bir контейнерге жүктөлөт. Мына достор, менден көпчүлүк учурда ушундай экскаватор, трактор тартып кой деп суранып каласыздар да. GVC Кыргызстанда, Япониядан келген GVC'лер бул жакта. Ошо GVC'ге эле окшогон, бирок бул Hyundai маркасындагы трактор, аркасында ковшусу менен. Көрүп атасыздар. Аркасында ковшусу бар. 2 лапасы бар экен. Арчанын көрүнүшү. Бул водовый төртөө тең тартат. Мен сиздерге мунун жылын жана баасын айтып коеюн. Мунун 2019 жылкы бул 30 миң доллар экен. 30 миң доллар. 2019 сиздерге алыстан көрүнбөй калды. Бул 36 миллион болуп калат ошондо корейский акчага. Мына достор, мен фронтальный погрузчикти көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул да Hyundai маркасындагы фронтальный погрузчик. Жылы 2016, баасы 60 миллион экен, 50 миң доллар болот. 50 миң доллар жылы 2016. Алдында мында ковшусу бар. Аябай чоң экен. Ушундай достор, сиздерге кыскача видео. Бул канча жүргөнүн жазылып аптыр. Арка тарабынан дагы бир силер сиздерге тартып көргөзүп коеюн.
Şunday dostlar. Al жақта daha bir frontalniy pogрузчик turadi. Onun sizga görünat bo'lish kerak. Yılı 2019 65 milyon ekan. 65 milyonun 54 ming dollar bo'lib qoladi. Shunday bo'lgan cho'ng 2019 yilgi frontalniy pogрузчик Hyundai markasındagi. Mana dostlar 145'lik Volvo колесный. Basını ayta ketelim görüp. Yılı 2012. Bası 69 milyon. 69 milyonun hazır esepte aytабыз. Bu tarafından görünüşü. Volvo yılı 2012 57 ming dolar болады ekan. Şunday. Aldı жақта дағы bir Hyundai turadi 140'lık görüp dostlar. Hazır basın görelim. Ya bismillah. 78 milyon. 2015 140'lık. 78 milyonun arka tarafından görünüşü bası 53 ming dolar olup atken. Şunday dostlar. 140'lık Hyundai колесный экскаватор. Mına dostlar, bu Hyundai 380 LC деген, 380'lik görüp dostlar. Ayvay çoğun eken. 65 milyon 2010 yılkı. 65 milyonun 53 ming dolar olup atken. Arka tarafından görünüşü 2010 380 LC. Bu 38 tonna oladı. Eslemine tonnasını ayta turan bolsak 38 tonna. Bir konteynerge batpaydı bunu. 1,5 konteynerge жүктөш керек. Şunday dostlar, же болбосо Бузбастан ушул боюнча портко жүктөш керек. Булардын жол киреси 17 мing доллардан 20 мing долларга чейин болот. Бузбастан ушул боюнча жүктөө барылат. Растамошкасы бул жерден канчага алынса, ошонун 17%-ин чыгарылып растамошка болот. Бул эми базар, басым келишсе бир аз жүрсө болот, сотулашса. Бул жакта 140'lıктар турат, колесныйлар. LC азыр мен силерге буларды дагы бир сире тартып көргөзөйүн. Yılı 2012 50 milyon ekan. Yılı 2012 50 milyon. Bul jaktagысы 2014 ekan 72 milyon. Mына жерге жазып коюптур. Жана долларды чагып примерно айтып өттүк. Mına жерде 2012 53 milyon. 45 ming dolar болуп калат. 57 milyon. Где-то 47 ming dolar болот. 2013 ekan. 140'lık LC. Şuna dostlar, aябай көп ekan техника. Негизи biraz баалары кымбатыраак ekan. Мына жакта колесный турат, 140'lık Hyundai. Сиздерге алысырактан дагы тартып көргөзөйүн. Көрөтөсүздөр, мына трал менен жүктөп алынгандарды портко чейин жеткирип берүүчү мындай техникалар бар. Алгандан кийин булар сөзсүз түрдө ошону жеткириш керек. Айдап бара албайсың. 2013 65 milyon. Бұл 53 ming dolar, 52 ming dolar болған. 2013 140'lık LC. Hazır içki tarafındağı siterge bir orada tartıp görgözeyim. Ya bismillah. Nağırağızlar. Gevirkisi manda kulüç menen gevirkisi start knopka menen жүргөндөр дагы бар экен, аны дагы көрдүк. Şunday болгон. Колесный экскаватор. Şunday техникаларды ар бизге насип болгон болсун. Аябай жакшы техника. Arka tarafında магнитофону бар экен. Жана мындай болгон бардачагы арка тарабында. Пленкалары даже сырлале экен потологундагы. Негизи состояниясы дагы жакшы экен. Şunday достор. Мунун азыр канча жүргөндүгүн көрөлү десек, массасын өчүрүп коюптур. Көрө алган жокпуз. Бул жакта техникалар аябай көп. Может, алдыда массасын жандырып жүргүзүп да көрөбүз. Биз менен бирге болуп, биздин видеолордун акырына чейин көрүп туруңуздар достор. Дагы эскертип айта кетейин, кимде ким биздин каналда подписаться боло турган болсо, биздин каналга колдоо көрсөтүп, подписаться болуңуздар достор. Instagram баракчага да катталыңыздар.
Instagram баракчага биз машиналардын, техникалардын сүрөттөрүн жүктөйбүз. Видеоло турган болсо YouTube'га тартып көргөзөбүз. Ушундай достор, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Акырына чейин көрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Ушундай техникаларды алышка насип болгон болсун. Азыр биз ала турган техниканы 3-4 жактырдык клиентке. Ошону текшерип атабыз азыр. Андан кийин өзүбүз дагы бир сыйра балдар бар текшерчү. Өзүбүз да бир сыйра көрүп карайбыз. Мотору кандай, насостору кандай экен. Бул бир сыйра бизге көрсөтүп бергенден кийин биздин балдар дагы мындай по-свойски карайт. Бул жанагындай эле элси 380дик 38 тонна аябай чоң карьерге, көмүргө, сайга, кумга, ташка таштасаңыздар аябай ыңгайлуу. Ушундай достор. Dostlar. Biraz şamal болуп атат. Жакшы угулбай атат болуш керек. Сүйлөгөн сөздөр. Болуп бардык жагын текшерип көрсөтүүдө. Азыр мына кореец келди. Бизге жүргүзүп техниканы текшерип берген атат. Азыр биз ушундай 380дик менен 300дүктү алган атышат балдар. Клиентке ошого азыр текшерип жүргүзүп насостордун аппаратураларын текшерип берген атат. Азыр өзүбүз да текшеребиз андан кийин. Bardağın tekşer oldu. Aldı arka kaydı. Şunlar dostlar. Hemen bu tarafın. Bu tarafı. Жүргүзүп текшерип атат. Şunday dostlar. Бул аябай чоң оор 38 тонна LC 380. Жылы 2010, баасы 65 миллион деп жазып коюптур. Ал бир 53 миң доллар болот. Долларга айтып өткөндө. Буларды бузбастан ушул боюнча
жүктөлүп портко ушул боюнча барат. Алчылар болсо бизге кайрылыңыздар. Биздин номер описанияда болот. WhatsApp номер, Instagram баракчанын, Telegram группанын ссылкасы дагы описанияда болот. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Андыктан алдыдагы видеолорду дагы аягына чейин көрүңүздөр. Дагы буюрса дагы көп видеолор тартабыз. Урматтуу достор, жана видеода да көрдүңүздөр. Ковшасы болсо 1.27, 2010 жылкы 300'лük 45 milyon деп турган. Долларга 37 000 доллар болот. Ушуну азыр сүйлөшүп алынды бул клиентке. Алдык буюрса, азыр бунун кирип документтерин алып, акчасын азыр эсептеп берип коюп кеткен атабыз. Ушундай достор. Урматтуу достор, 210 Hyundai. 210'лuk biraz çoğurak. Bunun aldığında mınандай lapaları da var eken. 2016 жылкы deydi. 16 жылкы 105 milyon eken. 105 milyonun da bir 80 000 doların tegereginde olup kalat eken. Şuna dostlar, ondan keyingisini de görölü. 210 eken alдағы. Bu biraz eskireye okşaydı. 2011 75 milyon ken. Bunun akçası da 60 000 doların tegereginde olup kalat. Bunu görölü. Bu biraz eski ken. Bu da 210'luk 2015 eken. 215 2015 diyeyim. 95 milyon. 95 milyonun da bir 70 000 bolup кеткен. Şuna dostlar, aldıda teknika aябай көп. Görü dostlar, azır akırындıq menen çekeden bardığın görgözöbüz. Aldıдағы Nissan 300'lük güçlenişini hazır görüyoruz bunu. 2010 жылкы 48 milyon. 48 milyonun. Bu dostlar 40 000 dolar batken. Güçlenişini 2013 жылкы 300'lük. Ondan keyingisi 300'lük 2011 55 milyon. 55 milyonun hazır aytayın. Ama biz aldığını gözdey жүрөлү. Aldıda ekskavatorlar aябай көп. Дана жаңылары да бар. Arasında ковшалары да бар кен, жаңы ковшалар. Мына достор, бул катарда ушундай 55'lik Volvo маркасындагы экскаваторлар экен. Бардыгы Volvo катарга тизиптир. Баларын билейли, 2015 32 milyon. 32 milyonun 27 000 dolar болуп калат. Бул деле ушундай 32 milyon экен. Бул 29 milyon. 2014 экен. Бул 25 000 dolar болот. Көрөтөсүздөр, бул 38 milyon экен. 2016 экен Volvo. 2016 38 milyon. 32 000 dolar болуп калат. Ушундай достор. Бул жактарында Hyundai'lar көрөтөсүздөр, азырдагы алдыда чоң, аябай чоң экскаватор турат, погрузчик турат, ошону тартабыз. Мына достор, караңыздар, аябай чоң экскаватор турат. Погрузчик десе де болот. Муну 800'лük деп жазып коюптур. Бул аябай чоң экен. Мунун ковшасы эле өзү бир канча экен. Ковшасынын чоңдугун караңыздар достор, мунун boylu 2 metr eкен ковшасынын. Bunun kagazı жоқ eкен, жазбаптыр. Болсо тартып көргөзөлү дедик эле. Мына жакта каток турат. Мында баасы бар, мындан баасын жазбаптыр. Ошондо алдыдагыларды көрөлү. Мына достор, бул 430'лuk экен. Аябай чоң экен. 2019 жылкы 430'luk 85 milyon. 85 milyon
долларга чаксак 70 миң доллардай болуп калат экен 2019 жылы. Булардын моточастарын билбейт экен, булардын ичин ачып, азыр бирисин жүргүзүп, ичине отуруп көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул дагы 2019 экен, 80 миллион. 80 миллионун 62 миң доллардай болуп калат болуш керек, адашпасам. Бул деле 80 миллион 2019 деп жазып коюптур. Бул 330 экен. Достор, бул жакта аябай көп экен. Арасында жаңылары да бар. Силерге кичинеректерин да тартып көргөзөм. Мына достор, Hyundai Kara жылы 2019 экен. Бул рабочий состоянияда экен. 2019 көрө тастар 20 миллион 15 миң доллар болуп калат. Мына жакта кичинекей портерге жүктөп алып кете турган бар экен, бирок булардын баалары крышасын жармаштырып коюптур. Азыр крышасын көрөбүз. Бул деле кымбат турбайбы? 25 миллион дейт, 35тик. 2015 жыл экен. Бул деле ушул 20 миң доллар, 21 миң доллар болуп калат экен кичинекей. Бул жагында 1 метрлик эле турат, 1 метр 1,5 метр чатыкшы. Муну жок экен. Жармаштырып атыр. Мына достор, бул жакта ковшалардын размерине карап, жаңы ковшалар турат экен. Көрөтөсүздөр. Жап-жаңы нөлөбөй иштетилек. Алып келип тизип коюптур. Ким кайсыл размерде кааласа, ошону сатып алса болот экен. Же экскаватор сатып алса, муну да кошуп сатып алса болчудай. Фронтальный погрузчиктин алдындагы ковшасы сүргүчү. Мына бул тарабында көрөлү. Бул тарабында дагы ушундай ковшалар бар экен. Шуна достор, биз азыр дагы экскаваторларды карап бааларын сиздерге айтабыз. Андыктан алыстабай туруңуздар. Алтындай убактыңыздарды бөлүп биз менен болуп турганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем достор баарыңыздарга. Мына достор, мен сиздерге дагы бир 300-дүк чоң күсеничтен тартып көргөзөйүн. 2010 жылкы 45 миллион экен, бу 45 миллион 34 миң доллар болуп калат. Мына достор, бул жакта биздин балдар экскаватор тандашып жүргүзүп көрүп атышат. Азыр көрөбүз канча жүргөнүн. Бул дагы 2010 45 миллион экен, 300дүк. Бул дагы ошол 34 миң 35 миң доллардын тегерегинде болуп калат. Азыр бир аз кызысын, бул азыр муздак жүргүзгөндө эрте менен кызгандан кийин, андан кийин ковшаларын иштетип көрөбүз. 58 миллион экен. 58 миллион 2012 300дүк. Шунда болгон экскаватор. 58 миллион 48 миң доллар болот. 50 миллион 2011. Көрөтөсүңөр, бунун 50 миллиону болот азыр айдам 42 миң доллар болот. Шуна достор, аябай көп экен. Азыр мына жакта балдар жүргүзүп көрүп атышат. Моточасын бир жолу айтайлы. Мунун күсеничтеси дагы жаңы экен. Алдылары дагы жаңы. Азыр тартып көргөзөбүз. Мына достор, иштери дагы аябай таза. Жакшы экен. Канча моточас жүрүптүр? 16 миңби? 16 миң моточас жүрүптүр. Азыр бирасында иштеп көрбөйсүңбү? Биз бул жактан тартып коелу. Бир аз кызсын, андан кийин мен арка тарабын тартып турайын ага чейин. Бул арка тарабынан көрүнүшү. 300дүк. Азыр бул биздин балдар тандашып атат. Өздөрүнө экскаватор алганы келишкен. Андыктан азыр иштетип көрүп, текшерип, специалисттерди чакырып, алар да бир сыра текшерип көрүп, андан кийин ала турган болсо ушуну алышат. Же болбосо дагы башкасын издеп карашат. Шуна достор. Шуна достор, бул 300дүк экскаваторлардын ковшусунун размери 1,27 стандарт болот экен. Бардыгыныкы стандарт. Если кошумча ковшу сатып алам десеңиздер, дагы сатып алсаңыздар болот.
Şuna dostlar, hazır biz biraz muzdaq болады. Ekskаваторлықтан қызғанға чейін уақыт көп кетеді ұқсайды. Biz başqaсын тарта берелі. Biraz қызысын. Мына достар, налға тарғадағы көз салып қойылы. Аябай көген экскаваторлар 2010, 11, 12 балары 1-2 мың разница береді екен. Мынау жақта шол экскаватордың тетіктері келіп, жаңы запчастарды да ушул жерден сатып алса болады екен. Шундай достар, азыр біз көпшілігіңіздер 7 айлық тарт, колесын тарт, неге тартпай атасың дегендер болса керек. 7 айлық колеснилар семчкеде болып сатылып, аябай ходовой товар екен. Андықтан бұл жерде барлар сатылып кетіптір, аларды азыр тарта албадым, қалбаптыр. Колеснилары бүт сатылып кеткен. Өзбекстан, Қазақстан жана Кыргызстанга бөлек мамлекеттерде қалып кетеді бұл жерден. Шонтан достар, біз көбүнчөсү ушул колесниларды суранганыңыздар бар көп. Алардағы буюрса тартабыз, учурап калса. Андықтан кимде-ким биздин каналда биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга подписаться кылыңыздар достар. Биздин WhatsApp номерибиз, Instagram баракчабыздын ссылкасы, Telegram группабыздын ссылкасы описанияда болот. Ошол жака каттала кетишти унутпагыла достар. Биз азыр 2013 жылкы Hyundai 300 экскаватордун баасын билели деп келсек, бул сатылып кетти. Сатылып кеткен турасында кагаз жармаштырып коюптур. Шундай достар, дегеле бул жакта аябай көп экен. Кимде-кимге кандай спец техника керек болгон болсо кайрылсаңыздар, биз карап көрүп, сүйлөшүп, баасын арзандатып сиздерге жөнөтүп беребиз. Биздин Бишкектеги телефон номерге кайрылсаңыздар да болот. Бишкекте офис бар, Ошто, Нокатта. Андыктан кайрылыңыздар, жазыңыздар. Шуна достар, аман болуңуздар. Каерде жүрбөңүздөр, баарыңыздарга ийгилик. Тынч болуңуздар, жакшы күндөрдө көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар демекчибиз.